Албетте мектептерди оңдоп түзүү жаркын келечекти курууга жана ошондой эле балдарга татыктуу билим берүүгө өзүнүн чоң өбөлгөсүн түзмөкчү. Орто билим берүү деп калдык. Азыркы тапта биздин ушул каникул мезгилине карабастан биздин окуучулар, алардын мугалимдери жигердүү облус намысын коргоп, жалпы ушул таланттуу инсандарыбыз көпчүлүк кара сынактарды дейбизби, мелдештерди багындырып келе жаткан учуру. Алардын бири бүгүн биздин студиябызга жадырап жайнап кирип келип калган учуру. Тааныштырып өтсөк, Борош Жанузаков атындагы орто мектебинин мугалими, көптөгөн сыйлыктардын ээси, Талас облусунун президентинин өкүлүнүн ардак грамотасынын ээси, ошондой эле Талас районунун акиминин ардак грамотасынын ээси, деги эле көп кырдуу талант биздин эжекебиз Бермет Абылкасымова, өзүнүн мотурайган биздин карындаштарыбыз, окуучулар менен келип калган учуру. Болотбекова Айчолпон жана Добулбекова Назема. Куш келипсиздер, кутмандагыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Маанай жакшыбы? Жакшы. Жакшы келип болдуңуздарбы? Сонун келдик. Ай, баракелде, абдан сонун. Эскерте кетели, кадырлуу телекөрүүчүлөр, биздин ушул берде отурган сулуу мотурайган карындаштарыбыз өзүнүн эжекеси менен жакын арада эле Баластан телеканалындагы Дан Эгим деген сонун бир телекөрсөтүүгө барып катышып келди. Эми бир аз азын-улак ошол жөнүндө кеп кыла кетсек. Рахмат. Мен наркы жылы дагы бир окуучумду алып баргам, таланттар берүүсүнө. Быйыл дагы ушул эки баламды чакыруу менен жакшы таланттарын көрсөтүшүп барып келишти түз эфирге. Эң сонун. Кандай болду жалпы, сага каяктан келишти? Эми ал жактан ар бир областтан катышкан таланттуу балдарды гана баягы сынактан өткөрүп гана чакырышат да. Анан мен дагы ушул Баластанда иштеп жүргөн Айсулуу Мусабекова эжекеме да чоң терең ыраазычылыгымды билдирем. Себеби ушул эжекемден өтүп, анан өткөндөн кийин ушинтип таланттуу балдарды чакырышат экен да. Кандай болду конкурс? Жактыбы катышкан? Жакты. Неси менен жакты? Ал менин ырдаганым, сүйлөгөнүм жакты. Мага абдан жакты. Эң сонун. Сенде, Назема, кандай болду сезимдер? Кандай катышып келдиң? Сонун. Сонун катышып келдиң, э? Ырдаган жагат демек. Баракелде. Анан мына телекөрүүчүлөрүбүз дагы мотурайган биздин карындаштарыбыз кандай талантка ээ болду экен деп кызыгып күтүп калган чыгар. Анда келиңиздер, чыгармага кезек берели, талантыңыздарга күбө болуп дегендей. Кайсы чыгарманы аткарып беребиз? Биз азыр ырдап чыгармаларды. Ырдап беребиз, э? Кайсы ырдап бересиң Айчолпон азыр? Кайсы ырдайсыңар, Назема? Апа кели дегенди ырдап берели. Анткени биз апа келиди жакшы көрөбүз. Ай, баракелде. Анан жалпы энелер үчүн гүлдесте, ырдесте болсун, келиңиздер. Апам, апам, жан апам, өттүм сени жан атам. Байрамыңыз экен, календарды карасаң. Байрамыңыз экен, календарды карасаң. Апам, апам, жан апам, алтын апам, ай апам. Апам, апам, жан апам, алтын апам, ай апам. Конфеттерге бөлнөгүн, көп-көп жыйнап күлгөн. Андан коз гүл жасап, андан коз гүл жасап, апам, апам, жан апам, алтын апам, ай апам. Апам, апам, жан апам, алтын апам, ай апам. Ай, баракелде. Эң мыкты аткаруу, эң сонун. Ыраазычылык билдиребиз. Эми биздин ушундай бөбөктөрүбүздү ырдап жатканда албетте жан дүйнөбүз эзилип да кетип, биякта телекөрүүчүлөр дагы бир өзүнчө бир сезимдерге балкып калды десек болот. Ыраазычылык билдиребиз. Эми Бермет айым, айтсаңыз, мына ушул мектепте музыка сабагынан балдарга билим берип келесиз. Ушундай алдыңызда, кол алдыңызда дейли, канча ушундай таланттуу бөбөктөрдү учурда тарбиялап жатасыз? Бизде таланттуу ар бир класста пайда болот да. Мисалы ушул эле 1-класстан мага негизинен
ушу кичинекей бөбөктөр менен иштешкен жагат. Себеби баягы нотаны дагы мага үйрөткөнгө жеңил болот. Булардын азыр аң сезими да тунук, таза, ар бир сөздү кабыл алышат. Мен буларга мимикаларга чейин үйрөтсөм, мага абдан сонда. Анан уже 6-класстагылар уже уялып, чоңоюп калышты да. Мен айтканды уже көрсөтсөм тартынып калышат да. А ушул 1-класстардан мисалы 7-8-9 болуп калат да. Мындай карасаңыз баягы музыкага кызыкпаган балдарга чейин ырдашат меники. Мен аларга түшүндүрүп, мимикалар менен бийлейбиз, ырдайбыз, оозду чоң ачабыз. Булар уже баардыгын билишет да. Еще эң негизгиси мага жакканы ушул балдарыма мен нотаны таза үйрөтөм да. Жанагы жөн эле ырдай бербестен ушундай нота болот, мындай болот. Булардын кабыл алып кетиши кандай? Эң соңунда булардыкы. Айтар замат эле сразу даже мен сүйлөгөнүмө чейин турап беришет. Булар укмуш да. Анан ушулардын ичинен ушинтип таңдалып чыккандар бар да. Жанагы менин ойлогонумдай кылып аткарып берсе, значит ушул балдардан бир нерсе чыгат деп ойлойм да. Эң сонун. Демек таланттуулардын таланттуулары бүгүн биздин студияда десек болчу экен, а? Эң сонун. Кээ бир учурда болобу, мисалы, жумуш, үй тиричилик ар кандай болот, а? Турмуш кээде үйдө, кээде ылдый дегендей. Анан ушундай бөбөктөргө келип, сабак берген учурда кандай сезимдер болду экен сизде? Буну айтып жеткизе албайм го дейм. Мен баягы жан дилим менен берип буларга сабак өтүп атканда биздин жана 45 мүнөтүбүз кантип өтүп кеткенин да билбейм. Еще ортодо баягы кичинекей начальник класстарыбызга тамак берилет эмеспи? Эртең мененки мисалы 1-сменада 3-сааттан кийин тамак берилсе, эже биз тамакка барбай ырдай береликчи дешип ушундай да. Ушундай бир башкача баардык класс ушундай кабыл алышат да. Кээде баягы 3-сааттан кийин деле кайра эле 10 мүнөттүк перерыв болуп калат го. Эже биз барбайбыз, ойнойбуз, ырдап бүтүрөлүкчү дешип, ырдашып бардык классым ушундай болуп атат да мен. Демек сону сизге дагы бир өтө бир мотивация ашып мага дагы ушул чарчаганымды да билбейм. Бир убакта баягы 6-саат кечки 6:20 бүтсө, мен 7:30-8-ге чейин эле отура берткем эмнегедир. Же баягы жолдошум экөөбүз чогуу иштегенге баягы спокойно үйгө шашам мен алек эмес, баягы жумушумду бүтүрүп, жол болсо балдарым кеткенден кийин өзүмө ностальгия жана пианиномду чертип, жакшы музыкаларды коюп, ушундай да. Эң сонун, демек бөбөктөрү сизге дем берет турбайбы? Жолдошум деп калдыңыз, чогуу иштейбиз деп. Жолдошуңуз да агартуу тармагынын адиси болсо, кайсыл сабак боюнча? Ал химик биолог болуп иштейт, тоже мугалим. Ал 20 жылдан ашып калды стажы, меники 12 жылга карап баратат, буюрса. Экөөбүз тең мугалим. Эми биздин мотураган бөбөктөрүбүзгө сөз берсек, ырдаган жакты дедиңер. Эми ушул келечекте ырчы же актриса болом деген кыялыңар барбы? Мен ырчы болгум келет. Эң сонун, Айчолпон ырчы болгуңуз келген. Аз эмес, сиз кимге болгуңуз келет келечекте? Ырчы, доктор, сүгөт айткыч болгум келет. Ай барекелди. Будан да көп кесиптин ээси болуңуздар, а? Биз сиздердин баардык кыялдарыңыздын аткарылышын чын тилибизден тилеп кылабыз. Эми дагы бир чыгармага кезек берсек, берме атайым, келиңиз. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Мээрим деген чыгарманы аткарып берет. Анткени апалар бизге мээрим төгөт, ар нерсени алып берет. Эң сонун. Азамат. Эжеке, айтыңызчы, мээрим Bakcamdalı
Ай баракелде, мына эне темасын улаба, жалпы ушул бейиш эне таманында дейт. Андыктан бөбөктөрүбүздүн да ушундай талантын жалпы энелер үчүн арнап жаткандагы өтө бир сонун сезимдерди тартуулап жатат десек болот. Эми Бермет айым, алдыда кандай максаттар бар, кандай пландар бар? Негизи мына ушундай 1-класс деп калдыңыз да, окуучуларым. Ушуларды эми 11 жыл баягы 12 жылдык билим берүү системасына өтпөдүк, 12 жыл бою тарбиялап, анан кийин булар ушул мектептен баягы уядан учуп чыгып жатканда сиз дагы өзүңүз кандай сезимде болосуз? Анан буларга ошол өстүрүп жаткан учурда да багыт бересизби? Булардын талантын өстүрүш керек, дагы да улантыш керек деген сыяктуу. Мен буюрса эки баламды уже 11-ди бүтүп кеткенден кийин айтып атпаймынбы, бала билинет да. Анан музыка тармагына билинген бала өзү эле баягы жаныма келип эже үйрөнөм, могуну көрсөтүп коюңуз да аракет кылып жаныман чыкпайт. Ал балдар билинет. Анан ошол балдарымды мен музыкальный жагына жөнөттүм. Азыр өткөндө эле жолуктум. Кадимкидей эле музыкант болуп баратат. Сонун ырдап, конкурстарга катышып, үнү дагы уже поставленный голосто коебуз да бизчи. Уже үнү дагы тарбияланып. Анан эжекемди экөөбүз мен үчүн ушундай сыймык болот да, себеби менин басып бараткан жолумду ушу баягы кээ бир адамдар болот экен да, баягы өзүнүн билген нерсесин элге бергиси келбейт да, баягы тиги үйрөнүп албасын депчи. А мен наоборот ушу мен билген нерсени ушу балдар билип калса экен дей берем да. Анан булар деле азыр ушулардан сурайм, негизинен профессионалдуу музыкант болуш үчүн дал ушул кезинен болуп башташат да. А мен жанагы айтып берем да, 9-ду бүтүп, 11-ди бүтүп барган музыканттарды мындай музыкант, таза музыкант деп эсептей албайм да. Ал жанагы 99% эле таланттуу болуп кетип баягы болуп кетпесе, музыкант болом деген бала ушул кезинен, так ушул кезинен барыш керек. Эң сонун мугалим өмөлү дарактайт, андыктан алгылыктуу ишиңизге дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай көптөгөн бөбөктөрдү тарбиялап, келечекте мыкты маданият кызматкерлерин өсүп чыгышына өзүңүздүн зор салымыңызды кошо бериңиз дейли. Анда дагы бир музыкалык чыгармага кезек берсек, кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Тып-тып деген ырды. Ай баракелде. Oyun desem beni şike apam sözü Irlasam da hırlasam da takıldı gömüldü Irlasam da hırlasam da takıldı gömüldü Tıp 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 ıldaktan hırladı eşikte Tıp 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 ıldaktu hayırsam eşikte Mesut olmay kelim apa jalganın yok sözümü Yıkılama da kendin su gidegen ötügün Yıkılama da kendin su gidegen ötügün Tıp 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 ıldap yanır canı eşikte Tıp 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 ıldap hayırsam eşikte Ай баракелде. Сонун тыпылдап эле ошол бактылуу балалыктын өмүрүн сүрөбүздөр. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Тилге каршы отурган биздин карындаштарыбызды кечке эле ырдаталы деген биздин аруу тилегибиз бар болчу, бирок тилге каршы убакыт жол бербейт экен. Андыктан сиздерге эки микрофон суналып, ошол бөбөктөрдөн баштагым келип турат. Келиңиздер, көрүп жаткан ата-энелер, тааныштар болсо, жалпына бир ысык салам жолдоп койгулачы. Мен биринчи чоң ата, чоң апама, ата-энеме жана туугандарыма, үй бүлөмө жана досторума, анан эжекелерге, агайларга жана Борис Жансаков атындагы орто мектебиме салам айтам. Салам. Ай баракелде, азаматсың. Келе кой Назема. Чоң апа, чоң атама, ата-энеме, бүк туугандарыма, досторума, Борис Жансаков атындагы орто мектебинде эже агайларыма салам. Ай баракелде, азамат. Келиңиз Бермет айым, сизге эркин микрофон. Чакырып бергениңиздерге чоң рахмат. Ушунтип эле жалаң гана ушу таланттуу инсандарды, мыкты инсандарды эфирлериңиздерге чакырып,
ушинтип биздин жакшы нерселерибиз менен бөлүшүп жаткансыздарга биз кубанычтабыз. Дүйнө жүзү тынчтык болсун, ден соолук болсун, эч качан оорубаңыздар. Чоң рахмат. Ал эми биз өз кезегинде тагында алтында болгон убактыңыздарды бөлүп келип бизге сонун талантыңыздарды тартуулап маек коруп бериңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, келген ардактуу меймандарыбызды дагы бир ирет тааныштырып эсиңиздерге салалы. Борош Жанзаков атындагы орто мектеп музыка сабагы мугалими, аккордеонист, аткаруучу, көп курду талант Бермет Абдулкасымова өзүнүн жаш окуучулары менен таланттуу биздин мотыраган карындаштарыбыз менен келген Болотбекова Айчолпон жана Добулбекова Назема болду. Ал эми биз дагы да кызыктуу жаңылыктарга кезек берсек, бүгүн жогоруда биз кеп кылып калган